Эсенсиздерби, ардактуу калайык калк. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Алгач кептин башында биздин ушул Манас баяны көрсөтүүбүзгө көмөгүн көрсөтүп демөөрчүлүк кылып жаткан инсандардын ысымын атай кетейин. Андан соң кепти улайбыз буюрса. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Золушев Курманкул Токторалиевич мырзага ыраазычылык айтмакчыбыз. Ошондой эле ушул мен сиздерге окуп айтып берип жаткан Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты. Мына ошол Сагынбай Орозбаков атабыздын жээн неберелери Сааданбеков Чоробек, Сааданбеков Урматбек, Сааданбеков Уланбек мырзаларга ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле дагы бир ыраазычылыкты Аю Грант соода борборунун башкы директору Жайнак Үсөн мырзага айтмакчымын. Андан соң дагы бир ыраазычылыкты Бишкек жылуулук борборунун директору Ырсалиев Жамалбек досума айтмакчымын. Алардын баарысына ийгилик тилемекчимин. Эмесе кепти баштайлы туугандар. Манас айтты: эми мен силерге тегил каканды, Бейжиндеги бак бурчунда анын жанындагы таңшаң тоолорун көрсөтүп келейин деди. Элдин баарысы Манастын жанагындай сүрүнөн кийин, Манастын хан тактыда олтурган түрүн көргөндөн кийин эмне деп айтаарын билбей, Алтыхандын аскери дагы эч бир бирөөсү дагы кайрып сөз айтууга жарабай, анан Манас менен Кытайга жортуулга бармак болду. Эми Манаста мындай айтылат: Кытай кылым эл деген, кыргыз улу болбосо кылайып пенде жеңбеген дейт. Мына ушул кылым Кытай элине Манас атабыз жортуулга чыкмак болуп, анан элдин баарысына сөз сүйлөп, Кытайдын ар бир ошол анда жашаган элди, ал жердин уусун, ал жердин климатын, ал жердеги жашаган керек болсо жапайы айван жырткычка чейин бүт барын Манас алаканга салгандай кылып элдин баарына айтып угузуп, андан соң Алмамбетти жол башчы кылып, Бакай абабызды кол башчы кылып ханшайлап даярдыкты көрүп калды. Андан соң Манас элге айтты: ар бириңер бирден коштоп алгыла деп, малын ушул элге таратты. Баягы Аксары башыл союп дейт го, баягы атан төө атады. Андан кийин Кудайга сыйынды. Андан кийин Кытайды көздөй доол басты бере коюп, анан аскерди алып жөнөдү. Алгач санактан өткөрдү. Мына ошондо 30 түмөн эл болду дейт. 30 түмөн аскерди баштап алып, анан Кытайды көздөй сапар тартып жөнөштү. Бакай хан, Алмамбет болсо жол башчы. Муну ушинтип бара жатышат. Анан Алмамбет Манастын бир аз кабагын байкап турат. Эмне болуп кетти экен деп анан Манаска катарлай бастырып барып, эми ушул Кытайдан келген бир кул дебесең. Кытайдан келген бул кул Кыргыздын арасында арзан пул дебесең. Манастын жанына барып айтып калды: Манас, ушул жортуулдун башында Каныкейдин өргөөсүнө бир тийип өтөлү. Мына ошол жерден бата тарталы, ошол жерден бата кылалы, андан соң Кытайга жолго чыгалы деп. Анан 40 жигиттин баарын эриштип, Каныкейдин үйүнө, өргөөсүнө Манастар түшүп калды дейт. Мына ошондо Каныкей энебиз сарамжалдыгын көрсөттү. Эшиктен жигиттерди чакырды дейт. Ошол кызматчы жигиттер анан шарактатып ачкыч көтөрүп келишти дейт. Баардыгы сапсары сары алтындан жалатылган ушундай ачкычтар экен дейт. Ошонун ичинде бирин алып туруп, анан кийин казынанын оозун ачып, ал жактан атан төөгө эмес пилге арта турган куржундарды көтөрүп чыкты дейт. Мына ошолордун баарысын көтөртүп алып келип, анан ар бир чорого көрсө өзүнчө кам көрүп, алардын көйнөгүн, дамбалын, алардын ар бирине укмуштай калпакты дейт. Эми бул Бейжин деген ысыгыраак жерде укчу элем. Ошол жерде ушул башыңан ысык өтпөсүн могу калпакты кийип жүр деп, ар бирине бирден калпак берди дейт. Ар бирине бирден баш кийим берди дейт. Баягы
туылганын үстүнөн кийип алса болчудай кылып ушундай калың баш кийим берди дейт. Ар биринин ич кийимине чейин даярдатып коюптур. Ар бирине 10 көйнөк, 10 дамбал даярдатыптыр. Ар бирине атайын териси калың жаныбардын таптырып, мына ошол жаныбардын терисинен кандагай тиктириптир, тондорго чейин тиктирип, ар бир 40 чорого берди дейт. Көрсө 40 чоронун боюндагы ченетиптер, туурасында ченетиптер бүт баарынын баягы орусча айтканда эми размеринин баарын алыптыр дагы мына ар бирине анан бирден кийим кече кылып ушундай кам кылып коюптур. Баягы ок өтпөгөн ак олпокторду, чопкуттарды мына ушулардын баарысын канкей сарамжал кылып мына ушулардын баарысын тиктирген экен. Анан ар бирине бирден ат мингизди дейт. Эми атынын дагы түрү башка, аттарына дагы чопкут тиктирип, туягынан баштап кулагына чейин чынжыр менен мына ушундай чопкуттарды тиктирип, ар бирине ушул бардык камды канкей энебиз көрүп койгон экен. Ушунчалык ыраазы болуп кетти дейт. Манас өзү ыраазы болду дейт. Экинчи бир сени катын десем жарыбайын деп мына ушинтип ой кылып турду дейт. Анткени мына ушундай канкей энебиздин акылы, анын адамдык парасаты, анын сарамжалы мына ушундай бийик болгон экен. Ошентип анан ал жерден бүт баягы даярдыгын алып алып 40 жигити менен Манас анан колдун артынан жөнөп калышты. Мына бул колду Бакай Абаң хан болуп башкарып баратат. Көп өтпөй баягы кыргыз кантип жүрөт. Мунун баарысын Манаста сүрөттөп кеткен. Эми кыргыз дейт аттарын баягындай чарчаган жерде тушап коюп, жакшы бир көк майсаңды көргөн жерде аттарын тушап айдап, өстөрү болсо жерге жатышып жан баштап, анан айрымдары баягындай очок каза калышып, мына ушинтип тамак азышып, ушинтип жүрүп баратат дейт да. Бири кай бир жерде жүрөт, найзасын жерге сайып койгон айрымдары болсо чечинип алып көк майсаңдын үстүндө жатат дейт. Чымын коно калса дейт, баягы тура калып эки жагын чапкылап кагынып калганы бар дейт. Мына ушинтип аскердин кебетеси, аскердин бооруманчы эмес. Кимдир бирөөсүнүн аты тушалган бойдон алыска кетип калган, аны кайрып кел деп дагы бирөөсүн жумшап атышкан, мына ушинтип кетип бара жатат дейт. Анан Алмамбет муну көргөндөн кийин аябай ачууланып анан Манаска келип айтты дейт. Эми сөзүмдү уксаң ук, укпасаң укпа. Эми муногу кол менен мен Кытайга сен менен барбайм айнанайын Манас деп айтты дейт. Анткени бул элдин эркин ушинтип жүрүп калган эл болчу. Манастын анын үстүнө тиги алты хандын да колу бар. Ар кошкон жерден кол кошулуп анан Кытайга баратышпайбы. Анан айтты дейт, мындай тартиби жок, мындай эркин жүргөн, мындай эркин эндекей жаткан кол менен Кытайга мен кантип бармак элем сени менен. Андан көрө мага уруксат бер айнанайын, ушул жерден кетейин деп Манаска барып өзүнүн ачуусун айткандан кийин Манас туура түшүндү дейт. Чын эле мындай кол менен биз каякты чапмак эле. Бакайга хандыкты бердим эле го. Бу киши эмне башкарбай жатат деп муну ушинтип калды дейт. Анан 40 жигиттен баягы Серек менен Ажыбайды чакырып Бакайды көздөй жөнөттү. Эми 40 жигит деле Манастын жанында чатыраш ойноп, тогуз коргол ойноп, тыным алып турушкан дейт. Мына ошондо Манас Алмамбеттин сөзүн укту дейт. Угары менен чечим чыгарып баштады. Баягы чоролорду бир тиктегенде кок күйгүн, бул азыр биз барып Бакайдан хандыкты сурап кел десе, кимибиз барабыз дагы, кимибиз Бакайдын колунан өлөбүз деп калтырап калышты дейт. Анткени эми Бакайга хандыкты берип койгон. Анан азыр барып Манас Бакайдан хандыкты сурап кел десе, Бакай бизге кантип хандыгын бермек эле? Өзү Манас менен тең ата болсо, баарыбыздын аксакалыбыз болсо, анан Бакайга кайсыл адам жаны чыдап, жүрөгү чыдап Бакайдын алдына барып хандыкты берсин деп сурап келмек эле дешип, муну ушундай калтаарый түштү дейт. Бир убакта Манас Ажыбай деп Ажыбайды чакырып, жанына Серекти кошуп берип, Бакайга жеткиле, Бакай абама айткыла, хандыкты кайра берсин деди деп муну ушундай салам дубайын айткандан кийин Ажыбай менен Сыргак жөнөдү дейт. Баягы калтаарый түшкөн, баягы корко түшкөн 40 жигит кайра өзүнө келип кичине деп дем алышты дейт.
Ажыбай эми Ажыбайды жакшы билесиздер. Бул Ажыбай ушунчалык чечен болгон 60 тил билген Ажыбай деп Манас атабыздын жанында муну ушундай чечендиги менен белгилүү болгон чоросу. Ал Ажыбай ушунчалык бир чиелешкен ишке барчу, чечилбей жаткан доого барчу. Муну ушундай барганда чечендигине салчу, мыкты сөздү абдан жакшы билген муну ушундай киши болчу. Анан Ажыбай менен Серек Бакайды көздөй чаап кетишти. Эми ушунчалык көп кол. Манас эпосунда Манас атабыз 30 түмөн аскер менен барып Кытайды чапкан деп айтылат. Мына ошол түмөндөгөн аскерди аралап Ажыбай менен Серек Бакайдын чатырын көздөй чаап баратышат да. Бул жакын эле жерде эмес. 30 түмөн аскер деген абдан көп жерге сыйчу, муну ушундай кара курттай болгон жайнаган эл. Ар бир жерде ар бир аскер башынын өзүнүн чатыры турат. Анан эң алдыда Хан Бакайдын чатыры өзүнчө тигилүү. Эми аскерлер тыным алганда ушундай чатырларын тигишип, анан баягындай аскер башчыларды чакырып, кадимкидей Бакай кеңешмени өткөрүп муну ушинтип турат да. Улам бир жагына чаап кетип, кайра бир жагынан чаап келип, ошол ар бир түмөнгө, ар бир баягындай 10 000 аскерге бирден керней дейт. 300 керней. Кернейдин көрсө биз туугандар керней сурнай дегендерди башка элдерге берип коюп, башка элдин музыкалык аспабы деп биз жээрип коет экенбиз. Керней деген бул согуштун куралы экен. Эми элестетиңиз, ал убакта баягындай сүйлөшө турган азыркы заманбап аппараттар жок. Анан керней менен баланча түмөн аскердин баланчасы бастанча жерге келип калсын дегенди керней менен сурнай менен жеткирген. Бул кадимки буйрук берүүчү, кадимки белги берүүчү баягындай музыкалык аспаптар экен туугандар. Мына бул жерде Манаста айтып жатат. Ар бир 10 000 аскерге бирден кернейчи, сурнайчы. Мына ушулар жүрчү экен. Анан баягы керней үнү угулуп, Доолбастын үнү даңкылдап, кернейдин үнү бапылдап, мына ушинтип анан согушка киришчү экен. Мына ушундай керней, сурнай үндөрү менен белги берип, кимиси кайсы жактан чабуулга чыгыш керек, мына ушунун баарысын жеткизип турушчу экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн ушул керней, сурнай дегендерибизди дагы унутпашыбыз керек экен. Ошондой. Эми мына ошол Бакайга баягы жете барганда Бакайдын жигиттери Бакайдын чатырынын тушунан алысты көздөй көз салып турушат. Алыстан эки чоро келе жатканын байкашат. Эми алыстан эки чорону кантип байкайт? Бу чоролордун кийимдери дагы бөлөк болгон экен. Баягы аскерден бөлөгүрөөк. Анан тигил Манас тараптан эки чоро чаап келатат бул жакты көздөй деп Бакайга жеткиришет. Бакай акырын сурады дейт. Кайсы чоро болду экен? Тааныгылачы деп. Мына ошондо Бакайдын жанында дагы эми бир топ бектер турат да. Ошолордун бирөөсү Ажыбай келаткандыгы тууралуу Бакайга кабар бергенде Бакай жылмайды дейт. Байкадым, билдим эмнеге келатканын Ажыбайдын деп. Анткени жанындагы бектерге айтып калды дейт. Алмамбет келгендир, аскерге көзүн салгандыр, Манаска барып айткандыр. Бул аскериң менен Кытайга жете албайбыз, жеткенде да Кытайды чаба албайбыз, ала албайбыз деп айткандыр. Анан Ажыбайды жөнөткөндүр, хандыкты менден сурап Манас деп Бакай ушул Ажыбайдын келатканынан эле сезип билип койт дейт. Жылмайды дейт кадимкидей. Анда Бакайдын жанында дагы эми жан жөкөрлөрү бар, бөрк десе баш алган баатырлар бар. Алар туруп калды дейт. Кандай кылабыз? Эмне кылсак деп. Буйругуңузду бериңиз депчи. Анда Бакай, мына Бакай атабыздын ушунчалык бир мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн, ушунчалык бир аракетчилдиги, ушунчалык бир мамлекетчилдиги мени абдан таң калтырат туугандар. Бакай атабыз эмне деп жатат? Атым Бакай болгону, арбагым башка конгону дейт. Эми атым Бакай болгону, менин бакытым башка конгону деп сүйлөп атат да. Жаманатты кабарым жалгыз пендең уккан жок. Нече жерде хан болдум, караң арчыбалдарым башыма мүйүз чыккан жок. Нече жерде бек болгон, кеңдигинен абаңа кетпеген дөөлөт токтолгон дейт. Нечен жерде бек болдум. Ушул абаңардын кеңдигинен дейт.
Менин жанымдан дөөлөт кеткен жок деген сөздү айтып атат. Демек туугандар, кенен кишинин жанынан башынан бак кетпейт экен, алдынан дөөлөт кетпейт экен да. Так ошондон бери жака аба кеңиз бакайда тааруудай тарлык жок болгон, кеңдигинен ан үчүн кеңири дөөлөт токтолгон. Нече жерде кан болдум, каллайыкка белгилүү, кандыгым журтка даң болдум, жарлыгын жалган ким кылсын, жайдары маннас төрөмдүн, жалдырабай эки кул, чапчаңыраак жөнөгүн, ал Алмамбет Арстанды маннастан артык көрөмүн, бир сурасаң ал үчүн мен кайтара беремин, Батыр Алма Султанды баламдан жакын көрөмүн, башкарып алсын аскерин, бачымыраак жөнөгүн деп. Жайнак деген жигитин атайын ошол кат салынган, Бакай атабыздын өзүнүн да мөөрү болгон экен. Мына ошол мөөр салынган сандыгына жөнөттү дейт. Барып алып келе кал. Ажыбайлар келгенче биз даярдыкты кылып коелу. Алмамбет бир сураса мен 1000 жолу хандыкты беремин деп ушундай сөзүн айтты. Жайнак анан ошол сандыкты алып келгени чыгып кетти дейт. Бул учурда ажыбайлар кирип келип калышты, Серек экөө. Бакай олтуруп ажыбай менен Серекти тиктеп, мырзалар, жол болсун, эмне максат, эмне жумуштап келип калдыңар деп ушундай суроо салганда, ажыбай айтып турат, мукактанып, эмнеден баштаарын билбей турган ажыбай анан сөздү мынтип баштады дейт. Кече Манас иниңиз сизди хан кылып шайлады эле. Эми ошол иниңиз бизди Серек экөөбүздү өлүмгө бүгүн айдады. Барып Бакай абакемден хандыкты сурап кайткыла деп бизди жөнөттү. Эми Бакай аба, не кылсаңыз өзүңүз билиңиз, мына алдыңызда турабыз деп, баягы өлтүрсөң да койсоң да өзүң бил, бирок Манастын айткан салам дубайын сизге алып келдик деп ушундай сөздү айтты. Мына ошондо Бакай баягы Жайнак деген жигитине ишарат кылды эле, ал сандыкты ачты. Сандыкты ачып, анан Бакай катты жазып, мөөрүн коюп, хандыгынан баш тартып, Манаска катты анан кийин ажыбай менен Серектен берип жиберди. Ушунчалык ал кишинин баягы мансап дегенде эмес, көрүп турат, аскер эндекей жатат. Аскерде тартип аз, бирин бирин укпагандар көп. Чарчап калганда атынан түшүп, ошо жерге эс алып жата калгандар андан көп дейт. Кай бирлери ууга чыгып кетти жолдон, кай бирлери дагы бир жерге барып, найзасын жерге сайып коюп, өстөрү күнөстөп жатат. Көк майсаң чөпкө жан баштап алганы да бар. Аскердин ичи мына ушундай. Тартип аз, бирин бири укпайт. Муну ушинтип баратышат. Анан Бакай мунун баарын көрүп, сезип, билип туруп, ошол хандыкка жармашкан жок. Жакшынакай кылып, ушул Кытайга жалпы мамлекеттик максат бул Кытайды барып чабыш. Мына ушул жалпы мамлекеттик бир максатка баш ийип, анан өзүнүн ушул хандык деген мансабын жакшынакай кылып, баягы катка жазып, мансабынан башты тартып, анан Манаска ажыбай менен Серекти чаптырды. Чаптырмак түгүл, экөөнө сыйлык тартуулап, экөөнө чапан кийгизип, бирден ат берип мингизип, мына ушинтип анан кийин сыйлап узатып ийди дейт. Баягы эми ажыбай менен Серек кантип келет деп, 40 чородо жан жок дейт. Улам жолду акмалап карап коет дейт. Бул экөөнүн башы кетти го эми. Болбоду. Экөөнү Бакай өлтүрүп салды го деп, муну ушинтип жүрөксүп турган немелер тетиги ажыбай менен Серектин бирден атты коштоп алып чаап келе жатканын көрүп, Бакай бийлигин бергиси келбеген экен. Экөөнү акырын бирден ат мингизип, оозун майлап туруп анан жөнөтүп койгон турбайбы деп алыстан көрүп, муну ушинтип сүйлөнүп жатты дейт чоролордун ичиндегилер. Анан келип Манаска ажыбай менен Серек кирди дагы, Манаска баягы Бакайдын мөөрү коюлган катты берди. Анан Манас мына ошол жерде Алмамбетти хан көтөрдү. Алмамбет абдан катуу тартипти киргизди. Ар бир 10 кишиге бирден 10 башы, 100 кишиге 100 башы, 1000 кишини чогултуп туруп ага 1000 башы, 10.000 кишиге түмөн башы, андан кийин 100.000 кишиге бирден бек шайлады. Алардын ар бири бирден туу, ар бир 10.000 кишиге бирден керней, сурнай, мына ушуларга чейин
ырастап бүт барын тактагандан кийин, элдин санагын алгандан кийин анан мындай айтты: бирөөң дагы уруксаты жок бир жака баспайсың, бирөөң дагы чырмети уйку көрбөйсүң, чыканактап дем албайсың, биз катуу жүрөбүз деди. Ошентип аскердин баарын катуу түнү күнү уктатпастан, аттан түшүрбөстөн, чырмети уйку алдырбастан анан Кытайды көздөй катуу жүрүштү баштады. Эми элдин ичинде Алмамбетти сөккөнү көп, Алмамбетти жаман көргөнү көп. О Кытайдан тентип келген кул бизди ушинтип алып барып, баргыча биз чарчайбыз, уйку бетин көрбөйбүз, анан Кытай бизди жөнүнө чаап албайбы деп кейип кепчигени көп. Мына ошентип анан баягы Кытайды көздөй кол кетип бара жатат. Эми мындан нары окуя кандай уланат, Кудай буйрса кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Ага чейин баарыңыздар менен коштошом. Аманчылыкта кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.